сүйүү жашка карабайт дейт, жашың канча деп сурабайт дейт. Албетте жашка дагы, улутка дагы карабайт. Анан Айгерим, Акмарал мындай болот экен да, мисалы сүйүп калганда нейрондук чынжырчалар өзгөчө өөрчүп кетет экен сүйгөн кишинин. Анан кийин ал нерсе мисалы бирөөнүн оюна, бирөөнүн кеңешине такыр көңүл бурбай калат экен. Эч кимди укпай каласың. Эч кимди укпай калат экенсиң. Жок, сен ал менен сүйлөшпөгүн, сен аны менен баарлашпагын, же болбосо экөөңөр туура келбейсиңер дегенине карабастан, о сүйгөн кишиң сага өзгөчө көрүнө берет экен, сулуулугун, бир гана жакшы жактарын көрүптүрө берет экенсиң. Эмнегедир ушул чыгармалар жазылган сүйүүлөрдө ар дайым эле ата-энеси каршы болуп койбойт же туугандары каршы болуп, ушундай экөө кошула албай эле айтор кыйналып жүрө беришет. Анан аягында бактылуу болуп жашап калышат. Ошондой эле болсун. Ал эми бизде болсо студиябызга келген конокторубуз бар. Алдыда алар менен дагы жаз жана сүйүү тууралуу кеп кылабыз деп турабыз. Тааныштыралы. Жаш актерлор, урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурдагы өзгөчө бир кино тасмаларга сонун ролдор жаратып берген актерлор биздин конокко келишти. Студиябызга азыр сиздерди түз эфирде өзгөчө сүйүү темасындагы бир сценкаларды ойнойт. Өмүрбек Израилов жана Тазим Умиталиева. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Куш келипсиздер. Сиздерди чакырганыбыздын себеби эми азыркы учурдагы бай жаш актерлордун арасынан иргелип, элдин ошол эле көрүүчүлөрдүн купулуна толуп келе жатасыздар. Дароо эле бир өзүнчө бир экөөңүздөр бириңиздерге болгон сүйүүңүздөрдү билдиргендей бир роль жаратып бербейсиздерби? Дароо элеби? Дароо эле. Негизи актерлор сүйүүнү ойногондо кантип кыйынбы бул нерсе? Негизи сахнадабы, кинодобу сүйүүнү ойноо эң эле татаал нерсе. Анткени сүйбөсөң кантип? Сүйбөсөң кантип ойнойсуң? Эң негизгиси жаныңдагы кошо ойногон партнерың сени сезип турса, ошондо гана балким бир канчалык бир деңгээлде болсо да кичине жеңилдик берет. Ойноп, сүйүшүп, ойноп жатып анан чыныгы сүйүү жашоодо да сүйүп калган учурлар болобу? Болот. Болот. Бирок бизде боло элек болчу. Экөөңүздөрдө боло элек. Экөөбүздө жок. Мисалы ушул жүрөк менен ойноп жатып сүйүш керек да. Анан кайра эле мындай ролдон кийин сүйбөй кала бересиздер, ошондой. Ролдон кийин жаман көрүп жек көрбөйсүң, албетте жакшы көрүп, бирок баягы сүйүүгө өтпөсө керек, бирок байке катары, карындаш катары аябай эле жакынбыз. Театрдагы баягы эң эле жакшылашкан агайым да болуп калды, бийден сабак берчү ассистент. Ошондуктан аябай эле жакын, ошон үчүн аны кандайча сүй деп койсом. Башкача сүйүү бар. Эми сүйүүнүн түрлөрү бар да. Кыз менен жигиттин бири-бирине болгон сүйүүсү, ата-энеге, мекенге болгон сүйүү, анан агасына, карындашына болгон сүйүү, биздики ошо ага карындашка болгон сүйүү болуш керек. Ошого кирет го деп ойлойм. Экөөңүздөр тең бойдосуздар. Балким келечекте, балким эми азыр ага карындаш болсоңуздар, кийин эми сиздер сүйүүңүздөргө мындай аныктама берип коюпсуңар да, биздин сүйүүбүз ага карындашын сүйүүсү депчи. Жана баягы биздики мындай эле деп. Мындай депчи. Мисалы кыз менен жигиттин ортосунда жөн гана биздики жөн гана дос катарыбыз деп жүрүп, дос катары деп жүрүп эле, анан кийин бир күн карасаң биз сүйүшкөн жаштарыбыз деп калышат. Бир күн карасаң үйлөнүп калышкан болот. Анда келиңиздер бир сүйүү тууралуу, бир роль. Сиздердин сценканы да биз концерттерден көрүп калабыз, экөөңүздөр ушундай бир сүйүшкөндөрдүн образын сонун кылып чагылдырып бересиңер да, ушундай бир ырлар менен, поэзия менен азыр да сурансак аткарып бере аласыздарбы? Макул. Аткарып берели, бирок биз бир чыгарманы алган эмеспиз. Биз Алыкул Осмоновду тандап, анан ошонун ичинен ар бир ырынан бирден куплет, экиден куплет кылып, эми бир шумдук кылып 20 куплет айтпайбыз азыр. Бизде бир 4 куплет бар болуш керек, 4 куплет айтып берели. Келиңиз. Сүйүү эмне? Сүйүү сүттей таза колукту. Ансыз анан алтын өмүр толукпу. Ошондуктан эң биринчи жаш сүйүүм Бермет, Жакут, Каухар кийип жолукту. Кучактадым, өптүм, кыстым боорума. Бул турмушта өлгөнчө бир болууга, бирок сүйүү эң жалганчы нерсе экен, кош деди да, от карматты колума. Сүйүү деген келбет эмес, көркө эмес. Өлчөөсү жок, аз эмес да көп эмес. Арбыныраак, ысыгынан соогуу, толкун эмес, бороон эмес, өрт эмес. Сүйдүм сени. Көзүм түштү көркүңө. Бир күндө эмес, бирге жүргөн көп күндө. Мындай иштен унут калган жанымды салдың кайра махабаттын өртүнө. Эгер шоолам,
мен аясаң азыраак сүйбөм, мага бетиң өптүрбө. Мен өзү жел. Тең жүрө албайт көрүнөт. Жүрөгү суу, көңүл калат төгүлөт. Сүйүү деген арзан кымбат баасы жок. Тек гана бир кыял нерсе көрүнөт. Билем. Анын туш тарабы терең жар. Өзү зоокка куш жете албай болгон зар. Эгер сүйүү күчтүү болсо өлүмдөн, мен сүйүүгө, теңелүүгө акым бар. Ай, баракелде. Кандай актердук чеберчилик. Экөөңүздөр биякта карап туруп ойлоп калсын, чындап эле сүйүшкөн күбөлөр депчи, э? Ооба. Анан мындай сиздер мисалы сүйүүнү берип жатканда мындай катачылыктарыңыздарды айтып, ошол эле көз караштар, ошол эле балким жүрөгүңүздөрдөн чыгып атканда жүзүңүздөрдөгү эмоцияларды мисалы бирөө айтып турабы, жетпей калып атат. Жеткиргиле, силердин бири-бириңерге сүйүүңөрдү аранаганыңарга ишенбейт эл деп айтышабы ошондо? Албетте. Биздин үстүбүздөн иштеген режиссерлор болот. Биз негизи актерлор режиссерго көз каранды болобуз. Биздин ишти, биздин кылган движениябызды, биздин айткан сөзүбүздүн бардыгын режиссерлор карап турат. Замечанияны бизге режиссер коет. Анан мага эң кызыгы, Акмарал, мисалы актерлордун мындай аткарып атып эле көзүнөн жаш ыйлап турганда ошол кыйындай сезилет ошол нерсечи. Балким кээ бир мисалы сценкаларды ойногондо, кээ бир ролдорду жаратканда бираз оңоюраак болсо керек, бирок сүйлөп атып эле көзүңүздөн жаш чыгып кетет го. Сүйүүсүнө жетпей ыйлаганда, Мисалы, сүйбөй жатасың, түшүнбөйсүңбү, мен сени сүйөм деп атып эле ыйлап саласыздар го, ошол кандай болот? Кантип үйрөнүш керек ошону? Же мындай эфирден сырткары баягындай камера карабай турганда пьястан мынтип турган ыйлатабы? Жок. Аны эми кинодобу, сахнадабы негизи мырзалар көп ыйлабайт. Билесиздер, кыргыздын мырзалары негизи эле ыйлабайт эмеспи? Аны эми айымдардан айтып берсине. Негизи эле актердук чеберчиликте трагедия караганда жанр комедия оорураак да. Ошондуктан ыйлап коюу менин оюм боюнча оңой эле да. Күлгөнгө караганда. Эми баягы өзүңдүн ролуңдагы өзүңдүн образыңды билсең, ошончолук эле ыйлап, кыз болсо ыйлай турган жери болсо, менин оюм боюнча ошол нерсени сезип, ошол нерсени түшүнүп атсаң, ый келет өзүнөн өзү эле. Билбейм, ыйлай албагандар кандай актер болот, пьяс тамызгандар кандай, ал вообще түшүнүксүз нерсе да. Мисалы, кинодогу, тасмадагы партнерлор, бири-бирин багы сүйүп аткарып аткандар, бир аз болсо дагы сезим болуш керекпи негизи? Ошону албетте болуш керек. Таптакыр эч нерсе жок болсо аткара албасың керек. Жок, болуш керек. Болуш керек. Болуш керек. Актер балким бирөөнү тандаган болсо, сөзсүз түрдө эгерде сценарий боюнча сүйүү болсо, тиги бала ким деп или кыз ким деп сурашы мүмкүн да. Мен ошентем. Чын-чынына келгенде. Тартылганга чейин бири-бириңиздерди изилдеп, сөзсүз түрдө таанышып келме. Ооба. Анан ал баланы тааныган болсоң же орусча айтканда приятный бала болсо ойногуң келет. Эгерде чындыгында эле жакпай тура болсо, бар ойногондор, бирок мен ойношко туура келет анда. Андай түшүнүп. Анда ойношко туура келет. Өмүрбек мырза, сизде болду беле, таптакыр жакпайт да, бирок ойнош керек. Жок, менде андай болгон эмес. Жакпайт дегеним кандай эми, кыргыздын кыздарынын баардыгы эле сулуу го. Баары жагат мага деп койсуң. Баары жагат мага. Баары менен ойногум келет. Жүрөгүм менен дебесизби? Жүрөгүм менен. Мисалы мындай да, мисалы экөөңүздөр ойноп баштадыңыздар. Анан ойноп баштаганда бири-бириңиздерди жактырып, эми баягы жактыруу сезимдер болуп, анан кийин кинонун жарымына жетип калганда мындай бир кандайдыр бир келишпестик болду дагы, экөөңүздөр аябай бири-бириңиздерди жаман көрүп калсаңыздар да, бирок аягына чейин сүйүшкөндөрдүн ролун жагышкан экен. Тобокелдикти жакшы көрөт да. Андыктан мен сүйбөйм болду деп таштап кетип калган болбойт. Эл күтүп атат. Ойнош керек. Канча деген адамдар бар кадр сыртында, анан туура эмес. Ал кадаланганга жатып калабы же болбосо жоктукка жатып калабы, ал да бир суроо да. Жашоодо бири-бирин жактырып калууга аракет кылып, мен ушул кызды жактырып көрөйүнчү, сүйүп көрөйүнчү, кинодо мындай жеңилирээк болсун деген учур болобу? Жок. Репетиция алып коюнчу да? Репетиция алып коюнчу. Чындап эле жактырат болдум бекен депчи? Жок, эми ал сценарийге да карайбыз да биз. Сценарий кандай болот, ичинде кандай окуя болот, ошого жараша болот. Жок, айтып калышат го баягы. Жашоо өзү
кино депчи. Ал эми биз ал кинодогу каармандарбыз депчи. Баарыбыз актербыз. Баарыбыз актербыз. Анан кээ бир учурда ушул актерлукту кандайдыр бир жерлерде мынтип колдонуп койгонуңуздар болобу? Кинодон сырткары. Конечно. Ошол эле сүйүү. Мисалы, бирөөгө бир өзгөчө жагымдуу бир сезимди айткыңыз келип, анан актерлукту иштетип. Жардам берсе керек актерлук чеберчилиги. Мен негизи көп жерде байкайм, чыныгы профессионал актерлор жашоодо өзүнүн табигый жүзүн алып жүрөт. Кинодогудай, сахнадагыдай өзүнүн образына жараша жүрөт. Сахнада, кинодо өзүнүн актердук чеберчилигин көрсөтүшү мүмкүн, бирок жашоодо табигый өзүнүн жүзү менен жүрөт. Мен көп байкаганым ошол профессионал актерлордун ушул жакшы сапаты. Колдонгон эмеспиз. Телекөрүүчүлөргө айта кетчү нерсе, жаш актерлор Өмүрбек Израилов жана Тайзим Үмүталиева бизде конокто. Эгер сурооңуздар болсо, байланышка чыксаңыздар дагы болот. 56 56 72 сандары тез байланышта. Импровизация кыла аласыздарбы, мисалы? Сиздер эми баягы элдин алдына чыгып калган, уже элге таанылып калган актерлорсуздар. Мындай дароо эле импровизация кылып, сени сүйүп калдым десе, кайра сиз жооп берип, ушундай бир оценка кыла аласыздарбы? Сүйгөн сиз мисалы сүйүп калдыңыз, сүйүп калып сүйүүңүздү арнап жатсаңыз, бирок сизди такыр тоготпогондой, сиз тоготпогон кыздын ролун жаратыңыз, ал эми сиз болбой эле сүйүүмө жетишим керек. Болбой эле жетиш керек деп, мисалы Тайзимге ушунчалык сүйүүңүздү арнасаңыз дагы сиз тоготпогон ролду аткарсаңыз. Сиз жактырбайсыз Өмүрбекти, Тайзим. Биз азыр эле сүйүшүп койуп атып, эми кайра эмесек болбой калат го. Жок, сиздердин талантыңыздарды байкай эле, сиз азыр сүйүшүп аттыңыздар сиздер. Эми Тайзим жок деп, мисалы, жок, мен жактырбайм, мен жигитим бар десе деле болбой, сиз мен сенсиз жашай албайм, тиги бу деген ушундай импровизация. Мындай кылбайлыбы азыр Өмүрбек мырза? Чындап сүйүп калган жигиттин кебетеси кандай болот? Эми камераны крупный алып берип койсоңуз, көрсөтүп койсоңуз. Чындап сүйүп калган жигиттин кебетесин Чындап ба ошол кызды көрүп калды да, капысынан көрүп калды, ал кызды сүйөт. Камераны карайсыз, камерада да ошол кыз. Камерадабы? Камера сиздин чындап сүйүп калган кызыңыз. Сиз Көчөр мырза, крупный бираз да жакындаак алып беришиңиз керек. Анда сиз мени карайт окшойсуз анда, Сизди карайынбы? Сүйүп калгандан кийин ортоңордо сүйүп оту жанып кетти дегендей. Эмнеси жаман? Эми жок, камераны эле карайт окшойсуз, Акмаралды карабай эле коюңузчу. Чындап сүйүп калган жигитин билбейм эми. Сүйүүсү жоопсуз сүйүү да, ушундай жооп бербейт, чалсаңыз албайт, жазсаңыз жазбайт, ушундай кыйналып жүрөсүз, жүрөгүңүз ооруп жүрөт. Айтор сүйүүңүзгө жетпей кыйналуудасыз. Сүйбөйм эле. Сүйбөй эле коюңчу. Ошондой учур болду эмеспи? Жок. Мисалы, сиз жактырып калган кыз сизге такыр көңүл бурбай, айтканыңызды укпай, жазганыңызды окубай калган. Боло элек, Менин оюм боюнча мындай да, негизи эле мындай психологиялык жагынан карап көргөндө, менин оюм боюнча баягы кыз кайсы баланы жактырбасын, мисалы үчүн бул келип бир башкача ухаживать этип, же болбосо бир сөз айтса, ошол кыздыкы сөзсүз түрдө пайда болот деп ойлойм да. Жок сезимде эле именно кыздыкы бир билбейм, бирок башкача бир все равно жакпаса деле эң биринчи шаг эркектен болсо, менин оюм боюнча кыз бир тутанышы мүмкүн. Жок дебейт, Жок демек, жигиттер сүйүүсүнө жете алат. Кандай болот учурда? Эгерде кыз эметсе, балким бала карабай болушу мүмкүн. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Жигит сүйсө алат, кыз сүйсө калат деген. Андыктан балдар эле сүйсүнчү. Балдар эле. Жо, негизи чындыгында мырза биринчи кадам таштаса, кыз сөзсүз түрдө макул болот деп ойлойм. Сөзсүз сезим пайда болот болуш керек, тутанат болуш керек. Бирок бүгүнкү күндө айтып атпайбы? Кыздар деле өзүнүн сүйүүсү үчүн күрөшүш керек, бактысы үчүн күрөшүш керек, биринчи болуп сүйүүсүн билдирсе боло берет депчи. Эми ал менин оюм боюнча кыз биринчи шаг кылган деле туура эмес, анткени ал эмне кылып барып атат? Мисалы үчүн чалат, жазат, мне кажется, андан эркек тажайт, ошондон башка эчтеке таппайт. Анан бирөөнүн если баланын сүйгөнү болсо или жубайы болсо, аны өзүмө тартып алам деп аракет кылган, бул эң эле аягы жаман болуп кетет болуш керек. Бул азыркы учурда биздин башка багытка, Европанын туура эмес түшүнүшөт да. Багытына кетип баратканыбыз болуш керек. Кыргыздын, нукура кыргыздын кыргыз жыттанган уул кыздары
мырзалар биринчи барып кыздын колун сурап. Ошондой болгондо эле ошондой эле болуш керек. Жакшы. Эң сонун. Азыр мындай кылалычы анда, сиздерди сураналы туруп дагы бир роль жаратыңыздар. Мисалы, мындай болсун, сиздер экөөңүздөр эки мамлекетте жашайсыздар. Аэропорттон сиз тосуп алдыңыз, сиз келдиңиз. Анан сагыныч, ортодо аябай бир күчтүү сагыныч бар. Жок, мындай кылбайлыбы? Коштошуп аткан кылбайлыбы? Жок, коштошуп аткан кылабы. Өмүрбек Тазимди узатып атат. Ошондой кылалым да. Ошондон ары аэропорт салабыз. Мейли келет. Ооба. Тазима алыс жактарга кетип атат, сүйүшкөндөрдүн коштошуусу, Өмүрбек бул жакта калып атат. Ортодо жылдар, балким жолугуп каласыздар, балким экөөңүздөрдүн жолугуп белгисиз да. Эки тарапка кетет дегендей, ушунчалык катуу сүйөсүздөр, бирок жанагы ошол эле турмуш сабагы деп коет го, баягы сиздерди коштошконго мажбурлап атат. Келиңиздер. Эң таланттуу актерлордон ушундай бир импровизация. Бир музыкалык чыгармадан кийин кылбайлыбы? Кандай дейсиң? Даярдан алып турайбы? Даярдан аласыздарбы? Макул, ошентели анда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыда актерлор Өмүрбек жана Тазимден сонун бир көрүнүш, сүйүшкөндөр үчүн дейличи. Ооба, кичинекей бир ролик жаратат, ага бир аз даярданып алышсын. Сиздерге азыр тартуулайлы, келиңиздер. Кайрадан көрүшөбүз. Биз болсо улантабыз таңманай көрсөтүүсү. Бизде конокто Өмүрбек Израилов жана Тазим Умиталиева. Жогоруда биз сурандык элек. Актердук чеберчиликти бир көрсөтүп бериңиздерчи. Ооба, буга чейин даярданышкан эмес. Биз жөн гана түз эфирде импровизация кылып берүүсүн сурандык. Андыктан көңүлүңүздөрдү ошого буралы, Аэропорттогу коштошуу. Аэропорттогу коштошуу. Келиңиз Тазима. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте сүйүшкөндөр эч качан мындай коштошуу учуруна кабылбасын, Ооба, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Рахмат. Анан бир аз кыйнап койдук. Кечирим сурайбыз. Ооба. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде студиябызда өзгөчө сиздерге роль жаратып беришкен жаш мыкты актерлордун бири Өмүрбек Израилов жана Тазим Умиталиева болушту. Ал эми биз болсо Таңманай программасын алдыга карай улантабыз, алыстабаңыздар.